Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 3В классынын класс жетекчиси Өмүракунова Элиза Сапарбековна. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Жагымдуу маанай тартуулайбыз. Мен силерге күндүн нурундай жылуулук маанай тартуулайм. Бүгүнкү сабагыбыздын адабий окуу сабагы. Тема акылдуу бала. Сабактын максаты окуучулар жомок жөнүндө түшүнүк алуу, ойлоо сезимдерин, ой жүгүртүүсүн, сөз байлыгын өстүрүү, мекенди сүйүүгө, коргоого тарбияланышат. Акылдуу бала жомогу. Бир күнү Акылман арабага түшүп келе жатты. Ал арабасын токтото калып эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап ойноп отурганын көрдү. «Балам, арабага жол бересиңби?» деди. Бала Акылмандын баш аягын карап туруп, «Чоң ата, мен шаар салып жатпайымбы? Шаар арабага жол бербейт. Араба шаарды айланып өтүш керек го», деди. Акылман абдан таң калды. Арабадан түшүп келип, «Балам, жашыңа караганда акылың көп экен», деди. Анда бала, «Эмне үчүн андай дейсиз? Коёндун бөжөгү 3 күндөн кийин жүгүрүп кетет. 7 жашка келгиче мен кантип бир нерсе билбейин?» дейт бала. Акылман жылмайып, «Мен сага бир нече суроо берейин. Жооп берсең, бир нерсе билериңе ишенейин», дейт. «Жооп берүүгө даярмын», дейт бала. «Кандай сууда балык болбойт, кандай тоодо таш болбойт, кандай жыгачта бутак болбойт. Ушуларга жооп берчи», дейт Акылман карыя. Бала кулак салып угуп, «Булактын суусунда балык болбойт, кум дөбөдө таш болбойт, чирик жыгачта бутак болбойт», деп бала жооп берет. Бала да Акылманга суроо берет. «Чоң ата, асманда канча жылдыз бар?» дейт. «Айланайын балам, бизден ураак турган нерсени сураганың кандай? Бизге жакын турган нерседен сурасаң?» «Андай болсо, чоң ата, сиздин кашыңызда нече тал кыл бар?» деп сурайт. Кичинекей баланын акылына Акылман абдан таң калып, «Балам, окууну көп оку, акылың дагы арбыйт, өмүрүң узун болсун», деп ак батасын берип, баланын шаарын айланып өтүүгө аргасыз болгон экен Акылман карыя. Үйгө тапшырма. Жомокту өз түшүнүгүңөр менен айтып берип, акылдуу менен арбашпа, алдуу менен кармашпа деген макалды чечмелеп айтып бересиңер.